Мас рестлинг таяқ тартыш бойынша Қырғызстан құрама командасы дүйнө кубогуна жеңіл барып оор келді. 10 спортчу барып, бары байгелүү орындарға ие болду. Анын ичинде үчөөсү алтын медаль, ошентип жалпы командалык эсепте алар экинчи орунга ие болду. Ошентип биздин Кыргыздын желегин желбиретип, намысын коргоп келген өкүлдөрүбүз бүгүн бизде студиябызга конокко келди. Алар тууралуу мына таяк тартыш жана мына ушул алардын ийгилиги тууралуу кенен сөз кылабыз. Бул Спорт Тайм берүүсү, кызматыңыздарда мен Эркин Абдуллаев. Алгач конокторду тааныштырып алсак, Кыргыз Республикасынын таяк тартыш федерациясынын вице-президенти жана ошондой эле таяк тартыш боюнча эл аралык дараждагы калыс Эркин Тезекбаев. Кош келипсиз. Жана ошондой эле 105 килограмм салмакта дүйнө кубогунун ээси, андан сырткары көчмөндөр оюндарынын чемпиону жана бир нече ушул ири турнирлерде алтын байгени алып жүргөн биздин кадырлуу коногубуз Келдибек Атайбек уулу. Кош келипсиз. Ошондой эле 85 килограмм салмакта кыздар арасында дүйнө кубогунун жеңүүчүсү аталган Назия Майлыбашева жана андан сырткары 90 килограмм салмакта ушул Польшада жакында эле өткөн дүйнө кубогунда күмүш байгенин ээси болгон биздин дагы бир кадырлуу коногубуз Эмиль Мусралиев. Кош келипсиздер. Мына Эркин мырза, сизден баштасак, чындыгында Польшада өтө ири турнир өттү. Бул дүйнө кубогу, көптөгөн өлкөлөрдөн катышуучулар келди. Ошонун арасында Кыргызстан өздөрүн өтө жакшы жагынан көрсөтүп, мына чоң ийгиликтерге жетти да. Ушул тууралуу айтсаңыз, кандай болду? Байгелүү орундарды алып оорго турду же катардагы эле нерсе беле бул сиздер үчүн? Эми саламатсыздарбы, урматтуу кадырлуу телекөрүүчүлөр. Биздин таяк тартыш федерациясынын атынан ошол биздин балдар бул 3 этап болгон. Биринчи этабында булар Азербайжан өлкөсүнүн Баку шаарында болду. Андан кийин Өзбекстанда Алмалык шаарында өттү. Анан ошо акыркы жыйынтыктоочу этап бул Польшада Пабяница шаарында болду да. Эми ошол биздин федерациянын атынан, Кыргызстандын атынан 10 бала барып, ушул жыйынтыктоочу Польшада бардыгы медаль, анан кубоктор менен кайтып келишти. 10 бала болсо, 10 отең кайтып келди да. Эми бул федерация, биздин таяк тартыш федерациясы, кененирээк айтып кете турган болсок, 2015-жылы биз уюшулганбыз. Ошол убактарда 2015-жылы биринчи этап ушу Кубок мира Ыскөл каласынын Аврора пансионатында болгон. Аны биздин ошол убактардагы Аскат Акибаевдин жетектөөсү менен ошо 18 мамлекеттен келип катышкан. Андан кийин ошол жылдары бизде таяк тартыш жаңы федерация болуп ачылгандыктан, ал убактарда биздин спортсмендерден мында көбүнчө орус жигиттери катышкан да, орус кыздары, орус жигиттери. Кийин 2016-жылы көчмөндөр ою башталганда буларга да тандалма турнир болот да. Ошо тандалма турнирлерде ушундай мына Келдибек, Эмиль, Назияга окшогон кыздарыбыз утуп келип, ошондо катышкан. Ошол убактарда дагы 2016-жылдары көчмөндөр оюнунда да, 2018-жылы көчмөндөр оюнунда да булар ошол байгелүү орундарды ээлеп, анан мынакей 2019-жылы ошол 2 жылда бир келип турат да бул. 2 жылда бир болчу. Ушунда байгелүү орундарга ээлешти. Ушу башында жана көчмөндөр оюндары башталарда 2015-жылдар беле таяк тартыш жаңы бизде турнирлер өтүп баштаганда, ошондо көпчүлүк эле ойлосо керек. Мен деле ошонтип ойлогом да, бул таяк тартыш Кыргыздын улуттук оюну го деп. Анан эле турнирге келгенде ушул дүйнө жүзүнөн күчтүү спортчулар келип, ал жакта ийгиликтерди жаратып атканын таң калтырды. Анан улуттук оюн деп айтсак болобу, болбойбу? Муну эми азыр улуттук оюнга биз кирели деп эле канча аракет кылып атабыз, бирок биздин Министерство спорт комитеттен болсо, бул өзү жаралганы Якутиядан жаралган, Саха-Якутиядан. Булар 1928-жылы уюшулган экен, спорттун түрүнө кирипчи. Аларда бул улуттук спорттук оюн катары эсептелет. А негизи бул Якутияда бул мас тартыгы деп эле айтылат да.
өздерінің тілінде. Мас Якут тілінде. Якут тілінде мас тартығы деп. Тартығы деген тартыш. Тартыш деген сөз. Мас деген сөз бұл таяқ деген де. Бізде таяқ деп аталады. Анан бұлар ушул кейін өздерінің республиканың деңгейінен абдан биігірек өнігіп кетіп, өсіп кетіп, анан кейін ел аралық федерация түскөнден кейін, мұны ел аралық федерацияның башында Акимов Александр Константинович деген мурдакы Саха-Якутияның вице-президенті, премьер-министр болып жүрген киши бүгінгі күнде ал Госдумада ушул Сибирь региондорын, территориальный Сибирь региондорын караган ушул Госдумада иштейт. Мына ошол киши уюштуруп, анан масс рестлинг деп атап коюшкан. Рестлинг англис тилинде, күрөш деген сөз. Ошондуктан анан якут тилинде. Масс рестлинг деп тартып, анан кийин булар ар кайсы өлкөлөргө жиберишип, чакырышып дегенде, анан федерация түзүп, анан ошондон бүгүнгүгө чейин ушул бүт дүйнө жүзүндөн азыр 57 мамлекет ушул масс рестлинг федерациясына мүчө болуп киребиз. Ошонун ичинен биздин Кыргызстанда киребиз. Анан Кудай буйрса, мынакей акыркы көрсөткүчтөр көрүп атат. 3 жылдын ичинде биздин балдардын баягы ата-бабаларыбыздын канында бар да. Биз илгери бала кезде азыркыдай доска жок болгону менен мындай таманга таман тийгизип коюп эле ушундай же тери тарттырып, же болбосо ушул эле таякты тартып эле бала кездерди мен билем, ошентип эле тартып жүрчүбүз да. Анан эми азыр булар болсо баягы кадимкидей тактайдан доска жасап коюп, эки жагына 2 кулак жасап, анан кийин тиги таяктын өзүн дагы келтире жасап 50 сантиметрден кылып 33 миллиметр жерден кылып туруп анан таякты тартып атпайбы? Ал мисалы үчүн бизде булар деле мурда 1 метр, 2 метрге чейин тартып эле жыгач кандай болсо ошондой эле тартып жүргөн акыры. Мурда стандарт жок болду. Стандарт жок болчу да. Анан бул масс рестлингди ачкандан кийин булардын өздөрүнүн абдан мындай илимий көз карашта карашат экен да. Ушул масс рестлинг оюндучу. Буларда мисалы үчүн улуттук модун деген өздөрүнүн жөн эле спорт эмес, демек спорттон чоң бирдей. Спорттон чоң бир нерсе. Чоң бир нерсе да. Булар айыбдан ушул масс тартыгы деп, всероссийский деп, бүткүл россиялык деп федерациядан ачып алган. Ичинде эле бир 4-5 федерация бар мисалы. Ошонун ичинде эң чоңу ушул масс рестлинг федерациясы да. Ал эми булардын мисалы физкультура кафедрасында, институтта Чурапчинский деген район бар. Ошонун ичинде чоң физкультурный институт болсо, ошонун ичинде атайын бир бөлүм бар ушул масс тартыгы боюнча. Ошол жакта студенттерди даярдашат, башка өлкөлөрдөн келип даярданат. Бизге деле берген, азыр биз уже 2016-жылы жибергенбиз кыргыз балдардан. Алардан бир 2-3 окуп жүрөт ошол жерде. Ошол жакта демек билим алып атышат, Билим алып атышат. Өтө жакшы да, мына таяк тартыш ошентип Якутиядан башталып, азыр кадимкидей дүйнө жүзүнө кулачын жайып кетпеди? Албетте, булардын өздөрүнүн эл аралык федерациянын өзүнүн амбициозный планы бар. Ушул таяк тартышты биз мисалы олимпиадалык эмес спорт комитетте киребиз да ошол. Азыр ошондой. Улуттукка кирели деп жазсак, эми алар Якутияныкы бул оюн деп ошентип атышат да. Если чындап келгенде биздин ата-бабалар да көчмөн мурда тартышып келген да. Улуттук оюн катары эсептесек деле болот. Мунучу. Эгерде улуттук оюнга кирип калса, анда жакшы эле болмок. Анан бирок эми ал баягы биз таяк тартыш федерациясынан кийин масс рестлинг деп кошо киргизип атпайбыз. Ошон үчүн олимпиадалык эмес спорт комитетинин түрүнө киребиз. Ал эми булар болсо ушул масс рестлинг оюнун, таяк тартыштуу оюнду бул олимпиадалык оюнга киргизебиз деп чоң амбициозный планды астыга коюп коюшкан да. Өтө жакшы темп менен келет атты азыр чындыгындачы. Ал деле алыс эместир негизи. Эми ушундай азыр таяк тартыш дүйнө жүзүнө кулачын жайып турган учурда атаандаштык болуп көрбөгөндөй күчтүү да. Бирок ошондой атаандаштык күчтүү экенине карабастан, мына биздин мырзаларыбыз, айымдарыбыз ал жакта алтын байгени багынтып атат, ийгилик жаратып атат да. Анан кандай болуп атат? Атаандаштык кандай? Ушул акыркы эле Польшадагы дүйнө чемпионатын ала турган болсок да, жарым финалда, финалда кимдер менен күрөштүңөр? Алардын деңгээли кандай болду? Биздин баягы кылып аткан аракеттерибиздин жыйынтыгы
өзүрүн ушундай болуп алтын менен өзүбүз элестетип келебиз. Ар бир дээрлик катышкан турнирде эле алтын алып келатасыз да мисалы үчүн? ооба, Кудайга шүгүр. Анткени эмнеге дегенде бул ар бир кылып аткан аракетибиздин жыйынтыгы, ушул жакшы бир ийгилик менен кайтсын деген ойду күнүгө жүрөгүбүздө салып жүрөбүз. Бул ар бир күчтүү спортсмендин бул негизи ой кыял максаты болсо керек. Бул жолку биздин ушул финалдык беттеште жакшы даярдыктарды көрүп бардык. Ар бир өтүп аткан мелдешибизде бул жерге тандалма тур менен барган ар бир мамлекеттин балбандары, жөн эле балдары барып катыша бербейт. Бардыгы өзүлөрүнүн мамлекетинин өзүнүн ошо финалдык турунда даярданып. Өз салмак категориясында биринчи спортчулар демек. Биринчи спортчулар болуп эсептелинет. Биз үчүн бул жолкусу чынын айтыш керек оңойрок болду. Же болбосо биз машыгууда абдан кыйналганыбыздын жыйынтыгы ошол жакта жеңилирээк болду деп айтсак жаңылышпайбыз. Арнольдтун сөзү бар, мисалы үчүн. Ооба. Машыгууда жеңил болсо, оор болсо, беттеште жеңил болот деп. Анан азыркы ошол негизи менин негизги атаандашым бул ушул эле айтып өткөндөй эле, агай айтып өткөндөй эле ошо Россиядан, Якут элинен бир жигит бар. Эң күчтүү Попов деген Дмитрий деген жигит бар. Ошол дүйнөдө ошо эки салмак категориядан чемпион болгон. 90 килограммда жана ошондой эле азыр 105 килограмм дүйнөнүн чемпиону болгон. Биздин башкы даярдык ошого даярданып бардык эле, бирок бул жолкусунда ал жигит келбей калып, менин болгон күч аракеттеримди жумшадым. Мен азыркы атаандаштарым мен үчүн жеңил болду да. Жеңишке толук канааттанбай калдыңызбы ошондо Попов тутпаган үчүн, ал келбей калган үчүн? Ошондой сезим калдыбы? Ошондой эле сезим калды. Себеп дегенде биздин максатыбыз башкачараак, күчтүүнү утуш керек. Булар деле айтып өткөндөй эле балбандардын баардыгы эле күчтүүлөр, бирок көбүн эсе биздин көп аракеттерибиз ошо жигиттин ыкмаларына каршы чыгуу, ошо жигиттин кылып аткан аракеттерине каршы чыгуу эле. Кудай буйруса эми көп өтпөй мына кийинки жылдын башында кездешебиз деп турабыз. Ошо кийинки жылдын башында дүйнөлүк чемпионат болот дейт, жай айында. Буйруса баардык аракеттерибизди ошо биринчи болгонго аракеттенебиз. Кудай буйруса бул дүйнөлүк чемпионатта деле эң күчтүү балбандар келди. Антип мындай күчтүү эмес деп айтканга болбойт. Себеп дегенде баардыгы менен эле өзүң кылдаттык менен иштегенге туура келет. Кээ бир учурда баягы катачылыктар кетирип алсаң, бул катачылык эки жолу сага убакыт кайтып келбейт. Андыктан ар бир адам менен, ар бир балбан менен өз алдынча өзүнүн бир башкача тактикалар менен иштеп, ошо утууга умтулабыз да. Чындыгында жакшы даярдандык деп айттыңыз да. Андан сырткары канча убакыттан бери ошол таяк тартыш менен негизи таяк тартыштан менен бул 2 жылдын жүзү болду толугу менен. Абдан ушундай бир чоң максат койгонбуз. Ошо 2017-жылдын декабрь айында Москвада өткөн, ошо 3 этап болгон. Ошо финальный этапта Москвада өткөндө жеңил узасын тарткам. Себеп дегенде мен өзүм оор атлетика менен машыгып келем. Ошо пауэрлифтинг, оор атлетиканын түрлөрү менен мен ойлогом ал кезде ошо күчкө салып утуп алса болот бул спортто депчи. Бирок күчтүн деле баягы 50% жардамы келбесе, 50% баягы эме болот да, мисалы техникалык ыкмалары менен ушунчалык жакшы бир аракетти көрүш керек экен. Бирок ошол убакта мен сөз бердим эле. Бүгүн мен ыза тартып турам, бирок 1 жылдын ичинде ушул жигиттерди утуп, мен финалдык белдешке чыгышым керек деп. 1 жыл өтпөй мынакей көчмөндөр оюнунун чемпиону болдук. Аракет абдан жакшы. Койгон максатты баягы жет, ошолорду утуп алмайынча бизде уйку жок. Албетте. Сиз үчүн да сыймык, кыргыз эли үчүн да сыймык. Биз да өзүбүз жеңишке жеткендей сыймыктанып жүрөбүз да. Анан Назия айым чындыгында кыздар арасында дагы атаандаштык өтө күчтүү экен да, бул таяк тартыштачы. Анан сизге аз эле болду, бул спорттун түрү менен машыкканга, ашып кетсе бир 2 жыл же 3 жыл болуп калдыбы? Ушундай аз убакта ушундай чоң ийгиликтерге кантип жетип кеттиңиз, кандай болду? Келдибек айткандай эле аракет кылып, тынбай улам машыгып, даярданып. Анан биз деле башында катышканда утулуп жүрдүк. Анан ошого ызаланып, анан көп иштеп,
аракет кылып жүрүп ушундай. биринчи ушул таяк тартышты качан, кайсыл жерде көрдүңүз эле, бул спорттун түрүнө качан кызыгуу пайда болду эле? Биринчи 2016-жылы телевизордон көргөм, немеден, көчмөндөр оюнун. Анан ошондо эле карап койгом да, кызыгыпчы. Анан 2017-жылы Эркин Байкеге жолугуп, Эркин Байке айтты, ошо бизде Кыргызстанда чоң салмакта Сизди демек Эркин мырза алып келген, кыздардын арасында аз спортчулар бар деп. Башында кызыккан эмесмин, анан бир убакыттан кийин кызыгып ойноп баштадым, ашыгып баштадым. Анан бир кандай жетишкендиктер башталгандан кийин өйдө кеткенге аракет кыла баштап, ушундай даражага жеттик. Азыр эми дүйнө кубогунун ээси болдуңуз да. Анан 2 жыл, 3 жыл мурда эми сизде андай ой толук жок болчу да, мына көрүп бир аз гана кызыгуу болчу. Анан карьераңыз мени кызыктырып атат да. Алгач үй бүлөгө көңүл бөлүп, балдарды чоңойтуп, андан кийин негизинен тескерисинче эмеспи? Мисалы үчүн алгач карьерасын жасап алып, андан кийин жеке жашоо тууралуу ойлонуп да. Сиздики тескерисинче бул жагы кандай болду? Үй бүлөңүз кандай колдойт сизди? Жолдошум, бир туугандары, менин аталар бүт барып, эң негизгиси балдарым аябай мени колдоду да. Алардын мен менен мындай сыймыктанып, мындай мактанганы мага күч берип, андан да жакшы болгонго аракет кылдым да. Аябай колдошту да менин жакындарым. Кошумча айтып коем, Назия өзү башында айтып атпайбы, ушул көз жолуп калдык да, анан мындай оор салмакта кыздар, кыргыз кыздары аз да. Осы бойлор кичинекей, тиги баягы жеңил салмакта 55тен башталат. Анан Назияны көргөндө мен айттым да, ушул катышып көрбөйсүңбү, таяк тартыш деген оюн бар. Тиги десем, ал эмне деген оюн деп аябай таң калган да. Анан бизде эми айтып коюшубуз керек, биз бул таяк тартыш оюну бизге деле Кыргызстанга жаңы келгенде, биз өзүбүз деле билчү эмеспиз, бул эмне деген оюн депчи. Анан акыры бизге каныбызда айтып атпайбы, каныбызда бар экен бул оюнду. Жаңы экенине карабайм, көп жылдан бери машыгып жүргөндөй эле результаттар. Ошону мисалы якуттар тиги илгертен эле, булар атайын спортивный мектеби бар экен. Ошого карабастан үйрөндү да. Булар үйрөнүштү, катышты. Назиянын жанагы айтайын деп аткам жолдошунан өзүн кызыктырбадыкпы, жолдошун кошо. Аны биз тиги мен ошо калыстар тобуна судья кылып алгам. Бүгүнкү күндө ал биздин федерацияда ошо судья болуп жүрөт да, калыс болуп жүрөт. Улуттук даражадагы калыспы? Улуттук даражадагы калыс. Ал дагы Ысыкөл оюндарына барып катышып, ал жактан да калыс болуп келди. Республикалык чемпионаттарда жүргөн, булда да барып катышып келди. Ошондуктан Назиянын үй бүлөсү менен кошо кирди десек болот да. Азыр өтө жакшы демек атмосфера экен да. Үй бүлө колдоп турса, түшүнүктүү бар. Кичинекей кызым айтат, чоңойгондо мен чемпион болом деп. Буюрса, албетте ал күндө эле алыс эместир. Анан Эмиль мырза, 90 килограммда атандаштык өтө күчтүү экен да, бул салмак категорияда. Катышуучулардын саны дагы көп, анан деңгээли да күчтүү. Ушул дүйнө чемпионатына барганда финалдык беттеш кандай болуп калды? Кимге туш келип калдыңыз? Эмненин негизинде азыркыда Күмүшбай болуп калды? Мен ошо финалга чейин Арайс мамлекет эмелер менен кармашып келип, кичине жеңил болду. Анан финалда ошо улуттук национальный оюндар экен, бул якуттардык. Ошо эң күчтүү сопернигим якут болуп, ошо өзүмдүн да кичине тренировкам эме болуп калды да. Эмчиликтерим көбүрөөк болуп калды, тренировкам кичине ошо өзүм турмушума байланыштуу. Кыргызда той аш дегендер көп эмеспи? Анан айыл жакын, ошондой кичине тренировкаларым кичине асайып калды да. Жакшы тренировка мунусунда көрсөтө албай калдым десем болот да. Бирок финалга чыкканга чейин деле бир топ ийгиликтер жараттырсыз, өзгөчө эмоцияңыз чакты, кайсыл бир атаандашты утканда оор болуптур да беттеши. Ошого карабастан Күмүшбайге бул албетте биз үчүн бул да чоң сыймык болуп эсептелет. Анан өзүңүз мисалы үчүн башка спорттун түрлөрүндө да жүрүп турсуз да, мисалы үчүн дзюдо, грек-рим күрөшү. Анан кайсыл убакыттан баштап толугу менен таяк тартышка өттүңүз да? 2012-ге чейин бул греко-римский күрөштө жүрдүм. Анан айылдарда кыргыз күрөш,
Анан дагы бир досум бар. Ошо мен кыргыз күрөштө жүрүп, анан зидону да аралаштырып кеттим ортодончу. Анан зидодо да жүрдүм. Анан жүрүп анан ошо бир дос балам бар, Асхат Жоношов деген. Ошол айтып калды, сен таяк тартышка келип кармашып көрсөң болот деп. Анан ошо залдан эле кичине кармашып, тартышып 2-3 баланы утуп алгам. Анан ошондон аябай кызыгуум башталып кетти. Биринчи мелдешкенде эле 2-3 баланы утуп алдыңыз. Ошо биринчисинде эле ошо эме болду. Анан мага бир эки эмесин ыкмасын көрсөттү. Мындай кыласың, мындай басып барып тартасың деди. Анан болду дедим. Анан Чүйдүн областной болду. Ошол жерге барып таяк тартышып, Чүй областнойду утуп алып, анан Дени Сак эмеге бардым. Чемпионат Кыргызстан. Ысык-Көлдө, Ысык-Көлгө барып. Анан ошол жактан аяктан да аябай бирок оор болду эмелерим. Анан ошол жактан биринчи орунду алдым аяктан да. Анан ошондо Эркин агай менен таанышып, анан мени федерацияга кошуп, ошол жактардан анан ошо мындай профессиональный таяк тартыш менен ошондо 2017ден баштап катышып баштадым да. Ал убакта Кыргызстанда деле биринчи номер башка болчу да, бул салмак категорияда. Мисалы үчүн Келдебек мырза айтты, ар бир салмак категориянын мыктылары депчи, тандалып барып атабыз депчи. Азат Таштанбеков деген бар эле, мисалы үчүн 90 килограммда. Ал Кыргызстан ички чемпионатында утуп кеттиңиз беле аны? Азат экөөбүз болсо, бул биринчиликти мага берген жок да Кыргызстандан. Бирок экөөбүз бир вес менен арайс мамлекетке барып жүрдүк, ошол жактардан кармашып жүрүп, бирок бир жолу утуп алгам аны. Якутиядан 2018. Бирок аяктан чырлашып эметкен жокпуз, анан ошону менен аны финалга жолдомо кеткен. Мен 3-чү орунга калгам, ал ошо финалдан кармашып, анда да 2018 эме болгон. Чемпионат мир болгон. Ошондо 3-чү орунду алгам аяктан да. Бирок ошо ступенька Азат Таштанбеков менин астымда жүргөн, мен 2-чи эмеде жүрдүм да. Эми азыр буюрса эмди жылы жакшы серьезный тренировка кылып, Достук мамиле барбы же атаандаштыкпы? Достук мамиле бар. Мен жакшы экөөбүз бир залда калабыз, Кеша үчөөбүз, Назеже төртөөбүздөн баарыбыздын бир залда калабыз. Бул жерде мындай болуп атат да. Бул 90 килограммда чындап эле биринчиде ошо Азат Таштанбеков. Бул дагы Келдебекке окшоп, ошо булардын дүйнөнүн 4-5 жолку чемпиондору бар да, ар бир өзү. Мисалы Келдебектики Попов деп атпайбы? Кимде болсо, Азатта болсо, Эмил менен Азаттын весинде 90 килограммда Черноградский деген жигит бар да, баягы якут булар, фамилиясы орус болгону. Мына ушуларды утуш буга чейин кыйын болуп келе атса, жакында эле абсолюттук чемпионат болду Владивостокто, Хабаровск шаарында, Кальмар деген турнир болду. Ошол жакта Кыргызстандын биздин атыбыздан, Кыргызстандын атынан Таштанбеков Азат барып, бир 18 бала катышып келсек, 18 өлкөдөн катышып келсек, ошондо биринчи орунду ээледи. Ошондо Черноградскийди утуп, ал биринчи орунду ээлеп, ошо Кальмарда эме кылды. Анан бул Польшага баратканда эми астыдагы арттагы келаткан балдар дагы аста кое бериш керек да. Эмилдин жөндөмдүүлүгүн байкап, эме кылганан биринчи бул Бакуга катышкан Азатчы. Анда дагы ал экинчиби? Экинчи орунду алып, дүйнө кубогун экинчи орунду алып, анан кийин Эмил 3-чү орунду алып калган да. Анан кийин Эмилдин көрүп анан өзү кандайдыр бир себеп менен бул экинчи, үчүнчүсүндө катышкан жок, ошондуктан Эмил астыга өттү да. Эмилдин потенциалы абдан күчтүү. Бул өзү баягы мындайча айтканда профессиональный спорт менен деле занемес эткен жок да. Бирок өзүнүн күчүн именно ушу таяк тартыштан көрдү да. Ошондой эле былтыркы бул жыл сайын болуп отурган абсолюттук чемпионат деп коет да. Мисалы былтыр ошондой турнирге Келдебек барып келген. Келдебектин весинде 105, өзүнүнкү 105. Бул 220 килограммдык сербтик балбанды тартып койгон да. Ошондо эми ал жерде эң эле кичине вес ушу Келдебектики болсо, мунун весинде 125, 140, 160, 180, 220 килограммга чейинки балбандар менен кармашып 4-чү орунга келип калгансың, абсолюттук весовой категорияда 4-чү орунда болду. Андан кийин биз мына Сауд Арабиясында болду.
төө жарыш фестивалында жана биздин көчмөндөр оюнунда булар арабтар кылып 2000 киши катышып келбедикпи? Ошон үчүн Көчмөндөр аламы деген көчмөндөр аталыш. ааламында ошондо биз ушул абсолюттук чемпионат жүрүп ошондо келдибек барып катышкан анда дагы келдибек ошондой эле жана дөп башкалар менен кармашып отуруп 3-чү орун алдым беле? Жок, 3-чү орун, 4-чү орун. 4-чү Таш көтөрүүдө 1-чи орунду албады беле? 4-чү орунду ээлеп калды да. Эгерде мунун салмагы 105 эмес, 115 болгондо эле бул 2-чи орунду алып коймок экен. Себеби ошол жерде чемпион мир болуп жүргөн Фролкин деген дагы якут ал дагы. Ошол утту да. Ошону Келдибекти ал 2-1 менен араң утту да. Ошо 2-1 менен финалдын эгерде полуфиналга чейин экөө беттешип калбадыбы? Кичине жеребьевке туура келип экөө финалда болуп калганда, анда бул 2-чи орунду алып калмак. Мына ошондон кийин Келдибектин дагы мындайча айтканда дүйнөгө таанымал болуп, азыр баягы чыгарганда, мисалы үчүн, аларды айтат да. Мына орки чемпион Европа, баланча неменин жеңген, тигинин жеңген, анан кийин мастер спорта международного класса деп айтышат да. Биздин балдардын мастер спорта международный класс эмес, булардын азырынча бериле элек эч кандай биринчи разрядтай болуп чыгабыз да, биз жөн эле представитель Кыргызстандан келген спортсмен деп чыгат да, анан кийин жанагы Ошолорду утуп салат. Ошолордун баарын утат. Дүйнөнүн 5 жолку чемпиону, 3 жолку чемпиону депчи. Эми ошого жараша мына биздин спорт комитеттин булар келгенде баарыбыз чогуу тосуп келдик. Анан биз ушул калыстык үчүн айтып коюшубуз керек. Бул балдардын ушунча деңгээлине жеткирген биздин тренерлер да. Мына Өскөлдө биздин башкы тренерибиз Раматов Марат деген жигит бар. Ушул жигиттин өзүнүн базасы бар да Көлдө. Бул мурда спорт комитетте иштеп, анан кийин өзү да катышат. Ветерандар боюнча бул чемпион болду өзү. Анан бул жөн эле таякты тартып алып эле мына түз отуруп тартышты эле мынча абдан кыйын болот да. Эми ошолоркилердин жанакы якуттардын кармашып жүрүп булардын приемдорун үйрөндү да. Үйрөтүп, мисалы үчүн маңдайдагы отурган каршылашын өйдө туруп көтөрүп турган арт түгөчтөргө тотушпайбы? Же болбосо капталга берим болуп туруп сол жака кетет. Же ошол жана жатып алып бир капталда отурган кийин чоет деген жанакы немелерди бурап. Булардын баарын мындай үйрөнүш, же болбосо ошого кондицияны жеткириш бул абдан оор нерсе да. Бул канча деген эмгек керек, канча деген тренировка керек. Ошон үчүн мына ошо биздин демек бизде машыктыруучулардын деңгээли жакшы экен. Деңгээлдери жакшы. Бизде ошол Раматов Маратты биз башкы тренер катары койгонбуз. Анан Бишкекте Эрмек Курманалиев деген жигит бар. Бул 28-чи мектепте тренер мугалим болуп иштешет. Биздин барып буларга отура турган базабыз деле жок. Даже федерациянын отурган орду деле жок. Мындайча айтканда баягы намыскөй, намысты эч убакта колдон чыгарбаган ошо биздин мына балдарыбыз ушинтип келатат да. Ошон үчүн жыйынтыгы мына мондай жакшынакай кубоктор менен. Ушул кубокторго, медалдарга кайрылсак да, мени айрыкча дизайн жагынан, мисалы үчүн могу жыгачтан жасалган кубок өзгөчө кызыктырды да. Бул Ташкенттеги турнир дедиңиз, жана эфирге чейин сүйлөшкөндө. Ошол кубокту ким келе? Мына ореке. Ошол. Бул эмедеги? Өзбекстанда. Бул Өзбекстанда, Алмалык шаарында өткөн. Алмалык шаарында. Могу жыгач менен жасалган кубок негизичи, могу өзү бул жыгач бак болуп өсөт экен да, бул породистый. Мындай бак только Якутиянын өзүндө эле өсөт. Бул абдан бекем, анан кийин жумшак, бирден кесси жумшак, карамаса бекем дегендейчи. Бул жанакы кызыл бизде барбы бир кызыл бак деген сыяктуучу. Ошондой бул породистый экен, бул жарылбайт дагы, ийилбейт жана башка. Анан ушунда булардын өздөрүнүн дизайны бар. Целый ошол модун деген немеде. Анан булар отуруп алып ошолго жазашат. Мисалы ал жакта күмүш да бар, мед да бар, жыгач да бар эмелер. Булар эч жак бияктан сатып албайт, мисалы Кытай депчи. Могулардын баарын өздөрү жасалган. Себеби Якутияда өзүңөр билесиңер, тиякта алмаз бар, бриллиант бар, алтын бар дегендейчи.
вот ошол жакта спонсорлор да күчтүү. Анан булар өздөрү жасап, колго жасап, ушундай кылып турат. Дизайнга да өзгөчө көңүл бурушат. Дизайнга да аябай өзгөчө көңүл бурушат да булар. Анда ушул кубоктон баштасак да, бул сиздики, Ташкентте алган ийгилигиңизби? Ушунун тарыхын айтып берсеңиз, кимди утуп, кантип бул кубокко ээ болдуңуз эле? Өзбекстандан бул уже 2 ай мурун болчу, эстен да кетип калдым, но бирок Өзбекстандан мен жана эле атаандашыма эле туш келип калгам. Финалга тартышаарда ошого 2-0 менен утуруп коюп, анан 3-чү орунга калгам да. Анда да оор болгон. Бул ошондо бул экөө ошол жакта эменики. Медалдары да жыгачтан. Бул да жыгачтан ошо эме дегенки. Бакудагы болсо, бул Бакудан только ушуну эле берген. Бул дүйнө кубогунун экинчи этабындагы турнирде. Бакуда экинчи этап болду. Биринчи этап. Бакуда биринчи этап. Бакуда биринчи этапта буну алганбыз. Бул анда да 3-чү орун болгон. Өзбекстандагы тиги жыгачтан жасалган. Анда да 3-чү орунду алдым, а бунусунда жыйынтыгында могу берки 3-чү орун, 2-чү орун. Бул жакында өткөн Польшадагы турнир. Польшадагы. Общий командайдан 3 болдум, а эмеден болсо 2-чи орунду алдым. Ошол турнирдин өзүндө? Турнирдин өзүнөн ошондо 2-чи орунду алдым. Общий командой дегенди бул ошондо жана биринчи этапта, экинчи эtaптагыны, 3 этаптын баарын кошуп, анан ошону очкону эсептегенде 3-чү орунга түшүп келип калдым да. Бул кубоктун тарыхын Бул ошо жаңа финалдык этаптагы Польшадагы шаарда өткөн, Побединц'те өткөн финалдык этаптагы кубок. Ошол атаандашыбыз Азербайжандан келген балбан менен чыктык. Азербайжандан келген балбан эми бул жигит деле өзү негизи эркин күрөш менен машыгып келет, жудо менен машыгып келет экен. 1 жылдан бери машыгып аткан экен. Биз эми финалдык беттеште бул жигит менен чыгып калганыбызга мындай өтө канааттандырарлык болбой калды да. Алдыңкы этаптарда жолугуш керек беле. Эми биз үчүн оңой болгон үчүн мени канааттандыра. Финалда баягы өтө кызыктуураак болот эмеспи? Финалда күчтүү атаандаш менен чыксак, менде эле ошол буга чейин эле көп чыгып келаткан атаандаштарыбыздын бар ошо Якут элинин балдары болот, Россиядан келген балбандар. Ошолор менен чыгуу биз үчүн абдан мындай кандай десем, кооздукту жаратат да. Андыктан Кудай буйруса эми бул чек болбосун дейбиз. Кыргызда алтындарды алып келе берели, көптөгөн алтындарды баягы биздеги тонналап кеткен алтындарды биз кашыктап болсо да ушинтип алып келип туралык акырындан. Биз кылбасак бизден кийинки муун бизди көрүп кылышы ыктымал, андыктан биз кылышыбыз керек азыркы учурда. Кудай буйруса кийинки жылдын башталышында деле ошо көптөгөн максаттарыбыз бар. Кийинки жылдын башталышы менен ошо азыр дүйнөлүк чемпионат болот. Бул Арнольд Классик деген, Арнольд Шварценеггердин турнири болот Америкада. Колумбус шаарында болот. Буюрса ошол жака ошо 105 салмак категориясында биз даярданып максат коюп атабыз. Эми ал жака барып дагы дүйнөнү бир кыдырып Арнольд Шварценеггердин колун кармап келелик. Бизге болгон жакшы бир байгелер турган чыгар. Ошо сиз эң жаңы кубокты эле алып келиптирсиз да. Буга чейинкилердин баары демек өзүнчө бир жерде болуп турат, туурабы? Баардыгы эми бизде чынын айтканда көп жылдан 7 жыл болду спортто жүргөнүбүзгө. 7 жылдан бери ушу бир кубоктор, медалдар бир аябай көп болуп кетти. Андыктан ушул нерсени сурагым келет. Мисалы үчүн сиз канча жыл мурда бир айткан экенсиз да, мен 10 спорттун түрүнө катышып ийгилик жаратам деген оюм бар депчи. Азыр ошонун канчасында чемпион болдуңуз? Кайсыл спорттун түрлөрү? Азыр мисалы оор атлетика менен баштаганбыз, биринчи оор атлетика менен баштап, ошол оор атлетикадан ошо спортко талапкер деп баягы эми мастерге жетпей калганбыз. Спортчу болбой калды. Эми кичине убакыт болгон, бир жылдын жүзүндө ошого жеткенбиз деңгээлге. Андан кийин оор атлетика менен, тиги пауэрлифтинг спорттун түрү менен машыктык, бодибилдинг менен машыктык, азыр мынакей таяк тартыш менен машыгып келатабыз. Абдан көп оор силовой экстрим деп коет, стронгмендер да, ошолор спортунда да катышып келатабыз. Таш көтөрүү, Кыргызда дагы оюндар чыгарып койсо, ат көтөрүү, өгүз көтөрүп салганда эле даярбыз буюрса. Оор атлетикада негизи өзүмдүн жөндөмдүүлүгүмдү абдан жакшы көрдүм. Себеп дегенде мен деле ошо сымал бала кезектен ошо эркин күрөш менен, анан кийин ошо самбонун
самбо менен да машыгып келген. Чынын айтканда же өзүбүз боорукер болгонго абдан бир буга деле характер керек да. Самбодон особенно мисалы спортивный самбодон ошо кайрып толгоп бул тараптары мен үчүн мага жаралган нерсе эмес. Бирөөгө зыян келтиргим келген жок. Ооба. Көп учурда мен аяп кетип, кой берип жиберип, ушундай өзүмдү ийгилигимди көрө алган жокмун ал жактан. Ошо оор атлетикага өткөндө мен айтып аткандай эле ошо бир жылдын жүзүндө абдан жакшы результат көргөзүп, ошо келечекте оор атлетикадан эле көргүм келди. Ошо анан Польшадан ушул кубокду утканда эле ийгилик жаратып, колуңузду көтөрүп мындай эме кылганда ар жагында комментарийлер кетип атат да түз эфирденчи. Арнольд Шварценеггер эс алса болчу да экен депчи. Демек сиз жөн гана пауэрлифтинг, мисалы үчүн бодибилдингде мындай сырткы көрүнүш эле кооз, а чындыгында жекеме жеке беттештерде мушташа албайт, анан күчтүү эмес деп ойлошот да. Кандай оюңуз бар буга? Мисалы үчүн иш жүзүндө далилдеп келатасыз да сизчи? Күнүгө баягы бул суроону күнүгө берип келишет. Өзүбүздүн Instagram баракчабызда деле баягы түз эфир аркылуу отуруп элдер менен маектешип калганда бул суроону миңдеген көрүүчүлөр, миңдеген биздин катталуучулар да келип суроо берип келет. Кызыктар болуп, анан эми адамдын сыртынан эмес, адамдын жан дүйнөсүнөн бил дейт. Анан эми бул спорт да. Менин жашоомду көрбөгөн адам, билбеген адам сырттан отуруп ар кандай сөздү аркы беркен айта бериши ыктымал. Мен деле өзүмдүн оюм, мисалы көбү нерсе айтышат, мисалы оор болуп турса эле, чоң салмакта болуп турса, булар ыңгайсыздык жаратат. Анан кыймылдашы, анан отуруп турушу оор депчи. Анан ушуну мен тастыктап, көп нерселерди баягы өзүбүздүн Instagram баракчабызга көп көнүгүүлөрдү жазап, мен кылган нерселерди силер жаза аласыңарбы деп чакыруу жазап коем. Буга чейин канча чакыруу жаздым, бирок ушу деги эле урушкан, күрөшкөн, кыла алган балдардын баардыгы ушуга жооп кайтара элек. Мен даже кээ бир учурда айтып калчумун, мисалы, ушуга белек берем. Же болбосо сизге 1 жылдык абонемент берем. Чакырып таштайм. Себеп дегенде ушу сөздөр артта калсын, бул сөздөр унуткалсын деген ой менен. Анткени чоң адамдар жөнүндө эле жаман ой, максаттар келе бербеш керек. Булардын колунан келбейт, баса албайт, тура албайт, эңкей албайт. Жөнөкөй адамда ар кандай ой максаттар боло берет да. Андыктан көбүн эсе бул ойдон алыс болуп калышты жаштар. Азыр жаштардын багыты таза жүрүү, жакшы жүрүү, өзүнүн чоң эми мурда ата бабаларыбыз кандай келбеттүү келген, айкөлүү келишкен, чоң болушкан, азыркы кебетелерин көрсөңөр эми кичинекей балдардай болуп мондай аябай арыгыраак. Мен мисалы айтат элем ага эне бир туугандарыбызга делечи мисалы. Эми ошол сенин карындашыңды эжекеңди берип аткан болсоң, ушу жигитке ошо калкан кылып кандай кылып ишенич арта аласың деген суроонучу. Келбеттүү болуп, мындай кичине кең далоолуу болуп турсаң, ошого берип аткан карындашың, эжекең деле ишенич менен бересиң да. Анын кең далоосу аны уруп согуу максатында эмес. Ошого ошо кызга айымга баягы калкан болуп бере алабы деген нерсени аял затынын коргоочусу. Албетте, бардык бардык жаштарды көптөгөн эми бул спортто негизи деги эле спорт эч качан адамга зыян алып келбейт, болгону пайда алып келет. Андыктан спортко чакырабыз баардыгын. Чындыгында сиздин сөзүңүз өтүмдүү. Андыктан биздин көрөрмандар угат деген оюбуз бар. Эми бул кубоктун артынан буюрса дагы көптөгөн кубоктор келсин. Эми Назия айым сиздин кубогуңузга кайрылалы да. Бул кайсыл турнирдеги ийгиликтер? Бул Польшадагы, бул деле Польшадан келди. Ошо 3 турнирдин 3 чемпионаттын жыйынтыгы боюнча 1-орунга берилген кубок. Ошо медали да бар. Анан мелдеш боюнча да 1-орун алгам. Бакудан да 1-орун алгам. Өзбекстандын 3-орунун алып калгам. Ошондо 3 этаптын экөөсүндө алтын медаль алдыңыз. Жалпы жыйынтыкта дагы 1-орун. Бул негизи ошо ага айткандай, жеребьевка менен келгенде ошондой туш келип калганда, мисалы башында утулуп калсаң, 2-орунга чыга албай же финалга чыга албай каласың да, ошо 3-орунга. Сүйлөгөндө өтө назик, анан бирок турнирдин өзүндө
канчалык мына күчтүү атаандаштарды утуп кетип атасыз да. Келдибек деле айтып атпайбы, сыртын карабай ички дүйнөдө күчтүн баары болот депчи. Назия Азербайжанда биринчи орунду алганда да, анда дагы ошо жеребьевка боюнча буга Назияга өтө күчтүү, ушул эле мына венгер кыз. Мисалы үчүн былтыркы чемпионат мирда Якутскиден ушу акыркысында утту го венгер кызга. Анда утулуп калган. А бул венгер кыз бул Якутиянын өзүнүн чемпион мир болуп жүргөн кызын утуп, былтыр бул чемпион мир болгондо. Анан кийин Назия менен мисалы тиги кыздын салмагы 13 килограмм айырма бар да. Ал 85 килограммга кууп келген. Анын салмагы 90 килограмм. А Назияныкы 75 килограмм. Анан тескерисинче жетпейт. Бирок 85 бирок анан кийин мынакей карабайсызбы, ошо эмеге карабастан 13 килограмм айырма болсо дагы булар эми веске түшкөндөн кийин да тамактанат, кайра весне берет да. Ошого карабастан баягы техникалык мүмкүнчүлүгүн колдонуп утуп алды да. А так бул кыз абдан күчтүү. Бул өзү пауэрлифтинг боюнча чемпион мир экен. Көп вид спортуга менен катышкан, постоянно баягы гантель көтөрүп, тиги бул кылып мындай темир эмелер менен иштеп жүргөн кыз да. Силовой ким Келдибек окшоп мындай ар кайсы вид спорту менен жүргөн кыз. Анан мына Польшадан бар экен, баарыбыздан эле бар экен. Себеби биринчи вес болгондо Назия биринчи чемпион болду да, биринчи күнүчү, эң биринчи мындайча айтканда. Тиги биз деле телевизия немеден көрүп, интернеттен көрүп алып эле библиобус менен кыйкырып кыйкырып анан кийин куттуктадык, даже көздөн жаш чыгып кетти мындайча айтканда. А Келдибек болсо өзү айткандай, мунун Попов деген жанакы якут жигит. Бул ошого ориентировка кылып барган. Назияга кайрылсак да, ошондо жанагы сиз өз салмак категорияңызда алтын медалдын ээси болдуңуз, 2 этап, 3 этаптын экөөсүндө жеңүүчү болдуңуз. Азыр эми атаандаштарыңыз сизден кадимкидей чочулап калдыбы? Кандай болду акыркы турнирде? Ооба, биздин тренерлер айтты да, эмки дүйнөлүк чемпионатта дүйнө жүзүнүн баары сага даярданат, эми андан да көп даярданыш керексиң депчи. Катуураак даярдык керек. Анан бул финалда жолуккан венгер кыздын тренери, негизи венгерлер аябай намыскөр, мындай аракетчил калып келет. Арданып кеттиби ал утулганда? Жок, арданган жок, келип аябай мындай өзүм таң калдым да, колун берип куттуктады да. Эми бул деле мен ойлойм чоң жетишкендик, анткени сен каршы чыккан адамдын тренери келип куттуктаса. Ал тескерисинче баасын берген турбайбы? Ошого анткени аябай эми мындан да аракет кылыш керек да. Демек, эмки беттешке мындан да жакшы даярдык менен, Кудай буйрса, ийгиликтер да боло берсин. Аракет кылыш керек. Мына ошентип масс рестлинг, таяк тартыш дүйнө жүзүн кадимкидей дүйнө жүзүнө жайылып баратат. Анын ичинде бизде көчмөндөр оюндарында бул ошонун катарына кирди дагы. Бул ушул масс рестлингке Кыргызстандын кошкон салымы болдубу өзүнчө? Бул кандай болду? Албетте. Сыймыктандыбы алар? Мисалы ушуга чейин да биз билгенден бул алтын болобу, күмүш болобу, коло болобу кайсы башында дегелеңген эмес, бирде мамлекет инчи эмес. Аз гана мамлекет бир 3-чү орунду алып калбасак, Жалаң Орусиянын жарандары алып чыкты. Жалаң эле Орусиянын жарандары алып кетти да. Мына ушуларга булар уже көнүп калган экен да. Биз баягы биринчи орунду алабыз дешипчи. Анан акыркы мына 2-3 жылдан бери ушул биздин Кыргызстандын балбандары кошулгандан бери мындай аралашып, утулуп, мисалы Келдибек Поповго баргамда атпайбы? Попов менен кошо да бир якут жигит болду да, Слепцов белеби? Слепцов деген. Ал тандалма турда Слепцов. Булар ушу Кубок мирга келеби, чемпионат мирга келеби, алар өстөрүндө бир 3-4 жолу тандалма турнир болот. Ошондон утуп келгени кирет да. Ошо 2 сборныйдан 2 якут кирген, мисалы Попов. Попов акыркысында травма алып калып, бирдеме болуп ошо келе албай калыптыр. А Слепцов келди да. Слепцовду бул Келдибек якут эмеден утту. Бакудан да утту,
Ташкенттен тиги Өзбекстандан да утулду. Мында Варшавадан болсо, Польшадан болсо, ал Слепцов келдибекке жетпей калды. Өтө То есть жакшы. ал утулду башка бир мамлекет. Венгрден утулдубу каяктан? Венгрден утулуп калды да. Эми ийгиликтер буюрса жаралып атат. Жаралып. Биз канча мактасак да аздык кылат да, сыймыктанабыз албетте. Эми айтчу нерсе деле чындыгында көп, бирок сиздердин биринчиден келгениңиздерге ыраазычылык билдирем. Азыр берүүбүз кичине соңуна жакындап баратат. Эркин микрофон берсем, сизден баштайлыбы, Назия айым? Спортчуларга эмне айтат элеңиз, көрүүчүлөргө? Эң негизгиси мен кыргыздын элине ден соолук, биримдик, ынтымак, ар дайым ушу спортко кызыгып, спорт менен машыгып жүргөнгө жаштарды чакырат элем. Келе жаткан жаңы жыл менен бизде Кыргызстанда тынчтык болсун, жакшылык болсун, ынтымак болсун. Айтканыңыз келсин, Эмил мырза. Мен дейин ошо жаштарга бул жакшы спорт экен, эч кандай зыяндыгы жок. Ошо жаштар деги эле бул эле спорт менен эмес, негизи эле бүт эле Кыргызда эмне спорт бар, ошо менен машык кыла. Дейин ошо. Келдибек мырза. Чоң рахмат. Жаштарыбызга, кыргыз элине кандай каалоо тилектерибиз абдан көп, түгөнбөйт дегендей. Эгер бул спорт менен, негизи спорт менен спортсмендер жан багуу үчүн келет, эгер таяк тартыш менен эгер жан багып кетем десе эле, мисалы ушул спорттун түрү менен, албетте бул туура багыт деп айтсак жаңылышпайбыз. Андыктан ашыкча чыгым болбойт. Болгону сиз каалаган нерселерди алып келсек болот. Ал эми кыргыздын жаштарына айтмакчыбыз, спортту сүйгүлө, дайыма аракетти жасагыла, ийгиликтер болмоюнча ал баштаган нерсени таштабагыла. Деги эле кылып аткан аракеттердин жыйынтыгын жана ушундай болуп жемишин жегиле демекчибиз. Жаштар өссүн, спортту сүйгүлө, спорттук ден соолуктун булагы. Өтө жакшы. Эркин мырза. Сиздерге рахмат. Ушу сиздердин НТ спорттан өнүгүп өсө берсин. Мына жакында эле ушул 2019-жылдын мына жыйынтыктоочу акыркы жыл болуп келатат. Биздин спортсмендер жеке эле таяк тартыш эмес, деги эле кыргыз спортсмендери быйыл абдан жемиштүү жылдардан болду деп бизге биздин Канат Арпачиев спорт комитетинин өзү ушу биз менен жолукканда ошондо айтты эле, ушундай айсылуудай, Назиядай кыздар, балбан кыздарыбыз көбөйө берсин. Ушу жаштарга кыргыз элиме айтар, ушу спорт менен ар дайым дос болуп, ар дайым ушул мындайча айтканда машыгып, кыргыздын туусун алга көтөрө берсин, мен да каалайм. Сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Дагы деле кыргыз элинин намысын коргоп, ушинтип ийгилик жаратып, медалдарды утуп, кубокторду утуп, сиздер болсо мына ошолорго көмөктөшүп жүрө бериңиздер деп айтмакчыбыз. Урматтуу спорт сүйүүчүлөрү, ошентип берүүбүз дагы соңуна чыгып калды. Дагы бир жолу конокторду эсиңиздерге салып өтсөм, Эмил Мүсүралиев, ошондой эле Келдибек Атайбек уулу, Назия Майлыбашева жана биздин федерациянын, таяк тартыш федерациясынын вице-президенти Эркин Тезекбаев болду. Ыраазычылык билдирип, биз буюрса сиздерден эми алдыда келе жаткан, демек эмки жылы дүйнө чемпионаты болот. Ошондон ийгиликтерди күтөбүз. Биз болсо берүүбүздү соңуна чыгармакчыбыз. Кызматыңыздарда Эркин Абдуллаев болдум. Саламатта калыңыздар.